Манас Бакайда акырын карап, Бакайга керезин айтып жатат. Абаке, Бакай ыйлаба. Акырет сапар баратам, менин аманат жаным кыйнаба. Журналист Шайырбек Абдрахманов Манас эпосын кара сөз түрүндөгү баян кылып, YouTube'дагы баракчасынан 10 ай бою айтып келди. 104 сериялуу Манас баянын ал үйүндө отуруп эле даярдаган. Ай көл Манас артык шер, аккула минип бол коюп, сырнайза колдогой коюп, сырттаның Манассын коюп, көкчекке бутта чой коюп, ачал барс жандагын кырап, ай балта бетте шыңгырап. Мен бул үйдө бар байлыгым мына жерде. Ушул жер мага тиешелүү. Бул жака эч ким да келбейт, эч ким да тийбейт. Анан Манасты эм ушул жерден отуруп алып, студиямды дагы көрсөтөйүнбү? Студия мындай. Бул жерден кечке чейин Манасты окуйм да. Могу Сагынбай Орозбаков атабыздын бул китептагы абдан оор 5,5 килограмм чыгат, 183 000 сап ыр бар ушул жерде. Саякбай атабыздын Манасы бар. Бул жерде 58-жылы чыккан, баягы 4 томдук бар да, Манас Семетей Сейтек. Бул жерде көп манасчылардын варианты кошулган, кошмо вариант. Абдрахмановдун иш бөлмөсүндө атактуу манасчылардын китептери жыйылып турат. Манас баянын айтып берүүдө ал 70% маалыматты манасчы Сагынбай Орозбаковдун вариантынан, чоң казат бөлүмүн Саякбай Каралаевден, ошондой эле айрым окуяларды Жусуп Мамайдын варианты боюнча айтып берген. Манас ошондо Канкейди карап, керезин айтып жатты. Менин абыке көбөш баштаган 6 ара миним тетигил 6 айлык Семетейди тестиер кезинде уй артынан салбасын уйчу кылып койбосун. Кой артынан салбасын койчу кылып койбосун. Кан өлгөндө катынга төркүнү жакын болот дейт. Тетигил күйүктүн белин ашып кет, атаң Темирканга качып кет деп керез айтты. О жердеги баягы кооздук үчүн илип коюшат го, башка үйлөрдө. А мен жана Panasonic деген фирманын ошондой бир баягындай светтери бар экен. Ошолорду алып келип, дубалдын четтерине орноткондон кийин кечки урун тартам да, жакшы свет чыгып берет. Ошолордон ана мынакей тигил түз эфирге чыксам да болот, жаздырсам да болот. Каарманын эпостун окуялары терең, көлөмү зор болгондуктан аны эстеп калып окурманга айтып берүү үчүн көп окуу менен катар айрым окуяларды конспектилеп туруу зарыл дейт. Муну менен катар Абдрахманов Манас эпосын дагы терең аңдап түшүнүү үчүн дүйнөгө белгилүү психологдордун китептерин окуйт. Клод Штайнердин «Сценарий жизни людей» деген могу китебин карап чыктым. Карл Густав Юнгтун «Архетиптер коллективный бессознательный» деген бар. Анан Манасты түш көргөндө кандай болот, түшүңө киреби, же болбосо түшүңдө. Бул дагы психологияда изилденген да. Психология сновидений депчи. Бул китептерди дагы абдан кызыгып алып келип окудум да. Эң башкысы момундай Эрик Бёрн деген абдан чоң психолог бар. Мен алас келгенсип, булар Манасты окуп бүткөндөн кийин абдан психология илимине кызыгып, ушул улуттук университеттин психология факультетине студент болуп да тапшырып, быйыл окууга тапшырбадымбы. Эң чоң мен үчүн Манастан алып чыккан табылга бул элдин психологиясын, өзүмдүн канымды, өзүмдүн психологиямды, өзүмдүн мүнөздөрүмдү, тегимдин мүнөзүн изилдөөгө мен ушундан чоң сабак алдым да. Урматтуу Манас баянынын угармандары, мына ушинтип Манас дагы жекеге чыгат бүгүн туугандар. Эми сөз башынан болсун. Баштадык эмесе. Көңүл буруңуздар. Бул жак менин баягы негизги студиям. Анан кызым ал жакка уктап, же болбосо кызым ыйлап калса, ал комната бошобой калганда, анан бул залга келип, ушул жерге коюп алып, жанагы көчмө студиям бар, бул жерге алып келип, анан ушул жерден чыгарам да. Шайырбек Абдрахмановдун айтымында Манасты баяндап берүү идеясы тегин жерден жаралган эмес. Ал кенже кызы төрөлгөндө улуу баянды жомок кылып айтып жүрүп, бул жөрөлгөнү кеңири улантууну чечкен. Анын айтымында учурда бөбөктөр үчүн кыргыз тилиндеги сапаттуу контенттер дээрлик жок эсе.
жана азыр да аларга улуттук баалуулуктарды таанытуу маселеси көйгөй бойдон калууда. Мисалы үчүн мына жан жаныбарлардын аттарын айтуу боюнча бул жерде орусча. Мына эшек, бул деген мындай дегенде орусча айтат бул жерде. Мышык деген тигиндей дегенде да орусча айтат мисалы үчүн. Мындай бир калпак кийген, жаш балдар, кичинекей кыздар деген бизде жок да. Абдрахманов жаш мундун жаркын келечеги үчүн мамлекеттин көзүн карабай, ар ким колунан келген ишти жасай бериши керек деген ойдо. Бирок анын баштаган иши жеке демилге болгондуктан ал бул тармактан каржы деле таппайт. Ошентсе да журоо жолдоштору, өнөр адамдары жана айрым көрөрмандары колдон келишинче көмөктөшүп турушат. Биз колубуздан келишинче ушу Кыргызстандагы кичинекей менин кызыма окшогондордун баарысынын атасы катары элемин да менчи. Ошолорго бирдеме жасап беришибиз керек да бизчи. Ар бирибиз. Киргөйнөгүм жайган жер бир йылдыздык тыңганып тамган жер көңүлүм санга бөлүнөт. Киндигим тамган белинге быйыл денеген аганыма төгүлетим. Каарманым Манас эпосы. Анын бере турган сабагы бардык доордо актуалдуу дейт. Манастан ушундай сабак алыш керек. Манас бул кадрдык саясат боюнча дүйнөдөгү мен деген китептердин алдында тура турган китеп да. Мисалы Чубак. Чубак абдан чыр. Бирок ошол Чубактын ошол мүнөзүн эмес, Манас анын эрдигин, Манас анын тетигил согушка киргенде баатырлыгын колдонгон. Ал эми жанагындай чыр жагына, жанагындай кемчилик жагына сабыр кылып чыдаган. Кыргылчал деген абдан интриган, мындай азыркы тил менен айтканда. Бирок кыргылчал деп, кыргын деп атты Манас өзү койгон. Согушка киргенде кыргынчал 40 жигитти баштап кирчү экен. Мына ушундай эрдиги бар экен. Бардыгында ар кандай кемчиликтер болгон. Манастын кемчилигин мына ошол 40 жигити кайра айтып турган учурлар бар. Мисалы үчүн Серек бир топ жерде Манасты бетке айтып сындап турган. Серектин ушундай мүнөзү бар да. Момундай сынды Манаска айтып турган. Бакай айтып турган, Кошой айтып турган. Ошонун баары Манас көтөрөт. Кадимкидей мындай кайра өзүнө келип, жылмаюусу чыгып, Серектин жанагындай Серек бир топ жерде Манасты бетке айтып сындап турган. Манас баянын социалдык тармактардан угуу алда канча жеңил. Аны көрүүчүлөр мейли жумуш жасап жатып, же жол жүрүп баратып да укса болот. Абдрахмановдун YouTube каналына учурда 4000ден ашык көрүүчү катталган. Ал мындан сырткары сериялуу баяндарын Facebook, TikTok баракчаларына да жүктөйт. Ошондуктан айрым социалдык тармактарды бийлик жаппастан, тескерисинче жакшы контенттер менен ээлеш керек деп эсептейт. 145 000, 200 000 кишиге чейин ошол жерди көрүп атышат. TikToктон айрым коучтар акча таап атышат. TikTокту жакшы жакка колдонуп атышат. Анан муну жаап таштаганда, мындай сонун куралды эмне кылабыз жаап салып. Муну колдонушубуз керек, кошо чуркашыбыз керек. Замандын талабынан, мезгилдин талабынан калышпай, кошо чуркап, керек болсо жакшы продукция менен биз жаман продукцияны жеңип алышыбыз керек. Элди өзүбүздүн мыкты продукцияларга тартышыбыз керек да. Абдрахманов алдыда Манасчы Саякбай Каралаевдин варианты боюнча Семетей, Сейтек эпостарын айтууга киришкени турат. Ал бул кадамдары кайсы бир мезгилдерде сөзсүз жемишин берет деп ишенет. Максатжан Газиев, Тавран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.